Өткенде дагы келип катышты. Ошентип балдар сагынып күткөн жайкы эс алуу каникулдагы уланып жаткан учуру Сейтек балдар жана өспүрүмдөр борбору Кереметтүү көлдүн жээгине 400гө жакын Кыргызстандын 7 дубанынан балдарды чогултуп, таланттын өркүндөтүү менен жайкы эс алуусун уюштурду. Улуттук Сейтек балдар жана өспүрүмдөр борбору тарабынан уюштурулган бийдин да дили бар 17-чи хореография боюнча республикалык мастер-классына жана чыгармачылык балдар фестивалына 435 катышуучулар 7 областтан келди. Бул эң сонун иш чаранын катышуучусу жана уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен Сейтек борбору болду. Бийдин дагы дили бар фестивалында балдар таланттарын көргөзүү менен бирге ар кандай иш-чараларга активдүү катышты. Көлдүн жээгинде сууга чыгып эс алып, көлдүн жээгиндеги кумдардын ар кандай чептерди, ысык көлдүн тарыхын чагылдырган үйлөрдү куруп жатышты. Таластан, кайдан, таластан, назибиз, мы клёвые девчата, мы дружим хорошо, работаем вместе и нам всегда легко. Бул замок менен русалка проект этет. Русалкабыз берде отуру. Бул замокты баары чогуу курганбыз. Курган оңой эле болду, анткени чогуу иштедик. Нарын шаарынан Адем би ансамблинен 20га жакын балдар фестивалга катышып, нарындык балдар биринчи жолу көлдүн жээгинде кумдан теңир тоодогу тарыхый жайлардын үлгүсүн курушуп, таланттуу экенин көргөзүштү. Биздин нарындагы эң кооз жерлердин бири бул Ташрабат болот. Аяка көптөгөн туристтер кызыгуу менен келип, кымыз, сүт, боз үйгө жатып, Кыргызстандагы нарындын ушундай кооздугу менен эс алышат. Бул Ташрабаттын уламышын айтып кетсек, Ташрабатта деген бир чоң ата жана карыя болгон экен, анын небереси болгон экен. Алуко деген ушу Ташрабаттын куму жок, мындай эле таш менен бири-биринин үстүнө коюп, ушуну куруп атканда шайтандар азгырган болот экен. Баласы болсо чарчагандыктан ата мен бүттү чарчадым кыла албайм десе, балам бизди шайтан азгырып атат, азыр перилер келет деп чыда дегенден баласы деген артты караганда шайтандарга азырылып кетет. Ошо ойдон жарым ушу Ташрабаттын жарымы бүтпөй калган экен. Сиздерди дагы нарынга Ташрабатка келип эс алып кетиңиздерге чакырабыз. Аталган фестивалга Ош областынан 100гө жакын бала катышып, алар дагы кумдан Оштогу ыйык жайлардын формасын чагылдырып, дагы 10 жылда Ош шаары алардын көзү менен гүлдөгөн шаарга айланарын балдар кубана айтып жатышты. Биз Ош шаарынан келдик. Биздин командабыздын аты Арузат Ош. Биз ушул Ош шаарындагы ар кандай парк жана эс алуу жайларды курдук. Кинотеатр, бул болсо бассейн, жана ар кандай булар фонтандар, бул цирк, жана ар кандай мунаралар. Жана ар кандай кооздолгон боз үйлөр жана эс алуу жайлар жана парк аттракциондору. Таланттуу балдар көлдүн жээгин шаңга бөлүшүп, эс алуучуларды кайдыгер калтырышкан жок. Бири ырдаса, экинчиси бийлеп, үчүнчүсү комузда кол ойнотуп жатышты. Алар бош убактысын текке кетирбей, өздөрүнүн таланттуу экенин көрсөтүп, кумдан ар кандай сүрөттөрдү тартып, бийги имараттардын үлгүлөрүн түшүрүп жатышты. Мына ушундай балдардын шыгынын арттырып, аларды мекенди сүйүүгө үндөп, талантын өркүндөтүп жаткан фестивалдын арышы кенен болсун. Айбек Асанбек уулу, Азиз Абдуллаев, Айсырка Кадырова, Кутмантан көрсөтүүсү.